Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусулман бир тууганым, кайсы бир пенденин чачы ислам жолунда агара турган болсо, Аллах жолунда кызмат кыламын деп, ибадат кылам деп, өз үй бүлөсүн адалдан баксам деп, Куранга кызмат кылам деп, жана хадиске, сүннөткө кызмат кыламын деп, жана бул үммөткө кызмат кыламын деп, канткенде ушул үммөткө дин келет, канткенде ушул үммөт жүрөктөрү гафилеттен ойгонуп Аллах Таалага ибадатка байланат, канткенде акыретте өздөрүн тозоктон сактап бейишке, ийгиликке жетет деп, мына ушинтип ислам динине кам кылып, Аллах жолунда кайсы бир пенденин чачы агара турган болсо, бул агарган чачты Аллах Таала кыямат күнүндө нур кылып берет. Жана бул чачка Аллах Таала сооп жазат, жана ал пенденин жасаган күнөөлөрүн кечирип, кыямат күнүндө бул пенденин даражасын бийик кылат. Мына ушул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген кээ бирки хадистерди айта кете турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мен шаба шейбатан фи сабилилlah, канат лаху нурун яумал кыяма." Кимдин чачы Аллах жолунда агара турган болсо, ал үчүн кыямат күнүндө нур болуп берет дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, кайсы бир чач Аллах жолунда агарган болсо, бул чач ал пенде үчүн кыямат күнүндө эч кандай күн болбогон күндө, кыямат күнүн караңгылыгында, кыямат күндүн кыйын оор күнүндө, пенделер кайсыл жакка барышын билбей адашып турган күндө Аллах Таала мунун чачтарын ошол пенде үчүн нур кылып берет. Жана кабырдын караңгылыгында мына ошол Аллах жолунда агарган чач, мусулман пенденин башында агарган чач кабырында ага нур болуп берет. Мына ошон үчүн эгерде биздин чачыбыз агара турган болсо, биз буга өкүнбөй эле коюшубуз керек. Биз бул чачты өзгөртөмүн деп, же бул чачты боёймун деп аракет кылбай эле коюшубуз керек. Анткени ар бир агарган чачка Аллах Таала сизге сооп жазып турат. Жана дагы, урматтуу мусулман бир тууганым, бул ак чачтар сизге акыретти эскерип турат. Сизге Аллах Тааланы эскерип турат. Сизди акыретке даярдык көрүүңүзгө чакырып турат. Анткени ушул башыңыздагы ак чач сиздин Аллах Таалага жакындап калганыңыздын бир белгиси, сиздин өмүрүңүздүн төгөнүп бара жаткандын бир белгиси болуп эсептелинет. Ак чачыңызды көргөн сайын Аллах Таалага жолуга турган күндө эстеп, акыретке дагы өзүңүздүн камыңызды көрүп, акыретиңизди ойлоп, акыретке көбүрөөк даярдык көрүүгө сизге түрткү берет. Кайсы бир пенденин чачы агарып, бирок дагы деле ушул дүйнөгө чүңкүп, акыретке даярдык көрбөй жаткан болсо, Аллах Таала бул пенделерине катуу эскертет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтат: "Азараллаху иля имрим иля ситтина сана." Аллах Таала өз пендесине 60 жашка чейин ага үзүр берет дейт. Эгер 60 жашка чейин инсан күнөө жасап туруп, Аллах Таалага үзүр айта турган болсо, "Я Раб, мен билбептирмин. Я Раб, мен буда гафилетте жүрүп турмун" дей турган болсо, Аллах Таала бул пенденин үзүрүн кабыл кылат дейт. Ал эми кимдеги 60 жаштан ашкандан кийин Аллах Таалага үзүр айта турган болсо, "Я Раб, мен билбептирмин. Я Раб, сенин бар экендигимен гафилетте калыптырмын, акыреттен гафилетте калыптырмын" деп үзүр айта турган болсо, Аллах Таала бул пенденин үзүрүн кабыл кылбайт дейт. Анткени бул пендеге Аллах Тааланын бар экендигин, Аллах Таалага жакындап калгандыгын, бул инсандын өмүрүн түгөнүп бараткандыгынын белгисинин бир белгилери болот. Ал ошол башындагы агарган чачы, бул ошол башына түшкөн бырышы, анын денелерин алсырап калганы, мына ошол Аллах Таалага бараткан бир белгиси болот дагы. Аллах Таала бул пенденин үзүрүн кабыл кылбайт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул башыбыздагы агарган чач кыямат күндө бизге нур болуп берет экен. Жана кабырда дагы бизге нур болуп берет экен. Жана бул дүйнөдө бизге Аллах Тааланы эскертип турат экен. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадистеринде мындай дейт: "Ла тантифу шайба." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул ак чачты үзүүдөн, ак чачты башка бир түскө боеп коюудан кайтарган. Албетте, боеп койсо болот, бирок боебой жүргөндү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү жакшы көргөн. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайтарып атат: "Ла тантифу шайба." Силер ак чачты үзбөгүлө дейт. Мына ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дагы
сакалдарында бир ондой ак чач бар эле дейт. Жана башында эки четинде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ак чачтары бар эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул чачтарын башка түскө боёгон эмес, жана бул чачтарын үзүп жиберген эмес дейт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул сакалындагы жана башындагы агарган чачтары эмне себептен агаргандыгын Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху сураган кезде: "Я Расулалла шипта, я Расулалла, сиздин чачтарыңыз, сакалдарыңыз агарып кетип турган. Ушундай жаш туруп эле чачтарыңыз, сакалдарыңыз агарып кетип турган" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Шайябатни Ухуд ва ахватуха" дейт. Башка бир риваяттарда Худ сүрөсү жана анын бир туугандары дейт. Худ сүрөсү жана Вакия сүрөсү жана Ида Шамсу Кувира сүрөсү, Амма Ятасаалун сүрөсү жана Мурсалат сүрөлөрү менин чачымды агарып жиберди дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул аяттарга тафаккур кылып, ушул аяттардын ичинде өзүнүн үммөтүн ойлонуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чачы жана сакалы агарган экен. Анткени бул сүрөлөрдө кыямат күнүнүн өтө коркунучтуу күндөр эскерилет. Кыямат күнүнүн кандай башталышы, кыямат күнүндө кандай азаптар болоору тууралуу эскерилет. Жана ошо менен Худ сүрөсүндө Аллах Таала мурунку пайгамбарлардын окуясын, мурунку пайгамбарларды жалганга чыгарган мушриктерге кандай азап келгендиги тууралуу Аллах Таала бул сүрөлөрдө эскерип өтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошол сүрөлөрдү окуп, мына ошолорго тафаккур, тадаббур кылып, пайгамбар мына ошолорго пикир жүргүзүп, мына ошол нерсенин маанисин түшүнүп, кыямат күнүндө менин үммөтүмдө кандай болор экен деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын азабынан коркуп, Аллах Таалага жолуга турган күндөн коркуп, өзүнүн абалынан жана өзүнүн үммөтүнүн абалынан, кантип үммөтүм ушул менин азаптан кутулуп, бейишке кирип кететкенде ушунду ойлонгон себепти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чачы жана сакалы агарган экен. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ла татвир шайба", бул ак чачты үзбөгүлө деп өзү дагы үлгү болуп, ал ак чачты үзгөн эмес. "Фейннаху нуран яуман кияма", анткени ак чачтар кыямат күнүндө силерге нур болуп берет. "Оман шаба шайбатан фил ислами кутиба лаху биха хасанатун", кимдин чачы ислам жолунда агара турган болсо, ага бир жакшылык жазылат. "Ва хутта анху биха хатиатан", жана андан бир ката өчүрүлөт. "Уруфия лаху биха даража", ана ошол себептен анын бир даражасы көтөрүлөт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ушул каарыган кезде дагы исламда бекем боло турган болсок, Аллах Таала ар бир агарган чачыңызга сооп жазат экен, сиздин даражаңызды бийик кылат экен, жана сиздин күнөөлөрүңүздү Аллах Таала өчүрүп турат экен. Мына ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууганым, бул ислам дининдеги ибадаттар, жакшылыктар, сооптор жаш каарыга карабайт. Каары болсо дагы, жаш болсо дагы бул ислам дини ибадат кылууга чакырат. Ибадатта Аллах Тааланын дининде бекем болуп, бул динди үйрөнүп, башкаларга таратууга бизди кызыктырат. Аллах Таала баарыбыздын билип дагы, билбей дагы кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Кыямат күнүндө Аллах Таала өзү убада кылган соопторго бизди жеткирген болсун. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.